помидор айдайбыз. Биринчи эле кезекте үрөөндү жерге таштагандан баштап эле көйгөй да. Жер семирткечтер менен жана зыянкеч курт кумурскалар жөнүндө. Парникти кандай даярдайсыңар? Жартысын көң, анан жартысын топурак кылып аралаштырып туруп стаканга салып, ал оорuganda ал даже парниктен эле баштап кетет. Эмне үчүн топурак? Кандай топурак керек? Жалпы топуракты даярдап аткан мезгилде биз ошол бактерияларды кошобуз. 5-6 см өсүп калганда өсүмдүк стресс алат. Калаадагы топурактын составында дагы жанагындай оору жугуза турган бактериялар болот. Кошумча өзүн өзү коргоочу касиеттер чыгат. Толук кандай парниктен баштап канчалык деңгээлде өстүрүш керек экен, кандай кылыш керек экен, ошонун баардыгын тең сиздерге айтып берейин. Саламатсыңарбы урматтуу дыйкандар? Бул видеодо помидорду туура өстүрүү технологиясы жөнүндө маалымат болот. Помидор, мындайча айтканда, томат башка жашылчалардай эле өзүнүн оорусу бар, көйгөй түйшүктөрү бар. Азыр Бай Дыйкан компаниясынын башкы агроному Асаналиев Турузбекова помидордун кантип өстүрүш керек болгон секреттерин айтып берет. Ошондой эле Мурас Ордо конушунан келген Сагынбай мырза бар. Бир нече жылдан бери помидор өстүргөндүктөн суроолору пайда болот. Ошол суроолорун азыр ушу башкы агрономго берет. Ошол эки адамдын маегин тарттык. Аябай кызыктуу болот деп ойлойм баягы помидор өстүргөн кишилерге. Ошондуктан видеону аягына чейин көрүңүздөр. AgroLife KG долбоорунун негизинде ушул каналга биз айыл чарба темасы тууралуу көп видеолорду жүктөйбүз. Сиздер болсо суроолоруңар болсо комментарийге жаза бериңиздер. Биз азыр ушул Бай Дыйкан компаниясынын мыкты адистери менен байланыштабыз. Суроолоруңар болсо ошол мыкты адистер менен, агрономдор менен айыл чарбага керектүү бир контент жасап бергенге даярбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу дыйкандар. Менин атым Асаналиев Турузбек. Мен Бай Дыйкан айыл чарба колдоо борборунун башкы агрономумун. Негизинен дыйкандардын баардыгы тең ушул агро багытындагы көп суроолорду берет. Мына бүгүн бизге дагы ушул көйгөй маселе менен Сагынбек мырза дагы келиптир. Ошо Сагынбек мырзанын эмне көйгөйү бар экенин биз өз оозунан угалы. Салам алейкум, менин атым Сагыналы. Мен Мурас Ордо деген конуштан келдим. Биз жер менен иштейбиз. Жашылча жемиш помидор айдайбыз. Анан ошону өстүргөндө сапаттуу жер менен анан агроном менен иштешкени келдик. Негизи буга чейин агрономдордун кеңешин алып, өзүңөр ушул багытта иш кылдыңар беле, жасадыңар беле? Жок, биз жалаң эле өз алдыбызча эле өз эмебиз менен эле өстүрүп. Эң биринчиден ошо сиздер өстүрүп аткан мезгилде сиз кандай өсүмдүктү өстүрүп атасыз бүгүнкү күндө? Биз ошол эле помидор деле өстүрөбүз. Помидор, анан кийин перез айдаган балдар бар. Анан көбүнчө эле помидор. Эмне көйгөй болуп атат ушу помидордо? Помидор өстүргөндө үрөөндөн, сапаттуу үрөөндөн, анан кийин ошол жерди кандай баягы эмелер менен, жер семирткечтер менен азыктандыруу, анан ал бышып жетилгенден кийин жана зыянкеч курт кумурскалар жөнүндө ошо зыянкечтердин алдын алуу, ошолорду дарылап. Эми башынан баштап ушул кардарга жеткенге чейинки процесс сизге керек болуп аткан турбайбы? Ооба. Анан менде бир суроо бар, ушул кандай оорулар болуп атты, кандай зыянкечтер болуп атты? Ушул сиздер ушул жалпы өсүмдүктү өстүрүп аткан мезгилде. Биринчи эле кезекте үрөөндү жерге таштагандан баштап эле көйгөй да. Себеби жердеги ар кандай оору, жерде бар оорулар, үрөөндү өстүрүп, көчөт даяр болуп, жерге талага барып, отургузганга чейин деле ар кандай оорулар менен ооруп калган учурлар болот. Анан жерге баргандан кийин деле ошо жердин составындагы жетишпеген бир эмелерден, азыктардан оору суркоолор бар. Парникти кандай даярдайсыңар? Силер көчөт менен отургузуп атасыңарбы? Ооба, үрөөндү эмеге жана стаканчиктерге салып, топурак салып, анан ошону өстүрүп, анан чоңойгон мезгилде алып барып талаага отургузабыз да. Силер ошол помидорду өстүрүп аткан мезгилде, жана парниктерди жасап аткан мезгилде, ошол топурактарды кайдан алып атасыңар, кандай даярдап атасыңар? Топуракты ошол эле жанагы короолордон алып келебиз. Кандай даярдап атасыңар?
аны алып келип эле ээлеп сеткадан өткүзүп эле анан кийин топурактан дагы кошуп аралаштырып. Кандай топурак кошуп атасыңар? Ошол эле таладагы полядагы эле топурактардын бетинен алып келишет. Анан көң менен кык менен аралаштырып туруп, жартысын көң, анан жартысын топурак кылып аралаштырып туруп стаканга салып, анан үрөөндү салып эле өстүрүп. Кум кошкон жериңер жок? Эми кум деле кошулган учурлар болот, кум да кошулат. Жакшы. Эми быйыл ошо сиздер өндүрүп аткан мезгилдерде жанагы көчөттөрдө кандай оорулар болду? Көчөттөрдө менин билгеним, мен өзүм эметкеним ошо карасан деп коет экен. Ошол карасан эмеден өзөгүнөн, ыстыболдон бир жара сыяктуу оору пайда болуп ошол жерден. Кайсы убакта башталды? Ал ооруганда ал даже парниктен эле башталат экен. Парниктен эле башталып, талага барганда дагы ооруйт экен да. Эми сиздин көйгөйүңүз түшүнүктүү. Биринчиден ушул сиздер ушул помидор өсүрүп аткан мезгилдерде баягы жыйнаардын алдында кандай химиялык дарыларды колдонуп атасыздар? Канча убакыттын ичинде бир жанагы эмелерге каршы, зыянкечтерге каршы канча жолу чачасыңар? Зыянкечтерге ушул помидор гүлдөп баштагандан ушул эмеге түшүм бышып жетилгенге чейин бир жума 10-15 күн аралыгында азыр ар кандай дарылар бар, ошондон алып келип курттарга себебиз. Айрым учурларда тиги бышып аткан мезгилде эле чачып атасыңар да? Жок, бышып аткан мезгилде андай зыян болуп, анда отравление болот деген эме менен ошо дарыны чачкандан кийин бир 15 күндөн кийин, 20 күндөн кийин эме түшүмдү чогулткула деп айтышат. Анан ошол учурда чогултуп баштайбыз да. Анан дарыны чачкан эле учурда базарга алып барылбайт. Анан эң негизгиси тиги канча селитр бересиңер? Селитраны баягы ар ким чөнтөгүнө эмесине жараша гектарына 500 килограмм, 1 тоннага чейин беришкендер бар да. Силер ушул негизги өстүрүп аткан мезгилде дагы кандай жер семирткичтерди бересиңер? Минералдык жер семирткичтерден могу гумат кейжи деген суюктук дарыны ошо жалбырагынан азыктандырып, ошондон мен өзүм берип аттым. Анан ошонун жардамы дагы бирок жакшы экен, чоң болду. Тиги топуракты анализге берип, селитрдан башка дагы кандай жер семирткич бердиңиз? Минералдык. Селитрдан башка ошол эле листовой подкорм, анан кийин башка берген жоксуң? Берген жокмун да. Эми жалпы дыйкандарга айтып кете турган бир көйгөй маселенин баардыгы тең. Азыр мен силерге ушу мына доскага чийип, доскага толук кандай парниктен баштап канчалык деңгээлде өстүрүш керек экен, кандай кылыш керек экен, ошонун баардыгын тең сиздерге айтып берейин. Анан дагы бир айта турган нерсе, силерге суу кайсы каналдан келет? Суу ошол эмеден келет да, жанагы очистной сооружениянын суу. Эң негизгиси мен бул суроону берип атканым ушул биздин пригородный ушул төмөнкү зоналарда көпчүлүк убактарда ушул очистнойдун суулары келет. Мына ошол жөнүндө дагы бир аз токтолуп кетишим керек. Жалпы мен азыр дыйкандарга бул биз өсүмдүктөрдү кандай өстүрүш керек экени жөнүндө жалпы маалымат берип кетейин. Сиз да азыр угуп туруңуз. Анан кандай суроо болсо анан бүткөндөн кийин, мен айтып бүткөндөн кийин дагы мага кошумча суроо берсеңиз. Томат деп коебуз, илимий өзүнүн аталышы, бул помидорду. Мен жалпы дыйкандарга бул көрсөтүү кандай өстүрүү керек экен ошо маалымат берип кетейин. Эң негизгиси биз ушул жалпы кандай өсүмдүк болбосун, бул биз топурактан башташыбыз керек да, эң биринчиден. Кандай топурактар дегенде бул таладагы помидор өсө турган болсо, же башка өсүмдүк өсө турган болсо, эгерде бул алдыңкы өскөн өсүмдүктүн биз ошол быйылкы ошол өсүмдүккө канчалык жер семирткич берилди, кандай жер семирткич берилди, ошол топурактын курамында канчалык азык зат бар экенин билиш үчүн бул топурактарды анализге беребиз да, эң биринчиден.
Анткени бул негизи биз жер айдоону күзүндө айдашыбыз керек. Эмне үчүн дегенде, күзүндө ушул биз жана топуракты анализге берген мезгилде, ошол топурактын анализинде азот, фосфор, калий, андан сырткары ошол органикалык канча зат болот, бул гумусту, андан сырткары топурактын pH дейбиз, же болбосо кычкылдуулугу, шордуулугу, ошолордун баардыгы тең ушул бизге лаборатория жалпы бизге берет түшүндүрмөсүн баары тең. Ошо лаборатория бергенден кийин биз ошол жерлердин өстүрө турган өсүмдүктүн алдында кандай өсүмдүк өстү эле, биз ошондогу мисалы үчүн жүгөрү же болбосо башкабы, биз да ошону билишибиз керек. Анткени эгерде кандайдыр бир деңгээлде ошол химиялык заттардан, ошол гербицидтерден көбүрөөк берилип калса дагы, ошол гербицидтер топуракта калып калат, ошол кийинки өсүп аткан өсүмдүккө залалын тийгизет да. Мына ошон үчүн жанагы жерлердин баардыгы тең күзүндө айдардын алдында биз лабораторияга жалпы анализге топурактарыбызды берген мезгилде ошол лабораториядан бизде чыгарып берет эсептерин. Анан ошол биз өстүрүп аткан өсүмдүктүн дагы бул өсүмдүктүн кайсы өсүмдүктөн кийин бул өсүмдүктү айдаш керек деген. Мисалы үчүн помидордон кийин помидорду айдай турган болуп калсак, анда которуштуруп айдоого аракет кылышыбыз керек. Анткени бул бир эле жерде өсүп аткан өсүмдүктөрдө оорусу пайда болот. Андан сырткары ошол өсүмдүктөрдүн курт кумурскалары пайда болот. Мына ошол нерселердин баардыгы тең ошо баягы монокультура болуп, ал өзүбүзгө өтө зыян алып келет. Бул өтө зыян алып келбес үчүн жанагындай биз дагы бир айтып кете турган нерсе, эгерде мына бул биз топуракты карай турган болуп калсак, топурак бул тирүү организм сыяктуу да. Анткени топурактын ичинде канчалык органикалык зат көп болсо, канчалык микроб көп болсо, топурактын ошо күрдүүлүгү жакшы болот. Ошон үчүн жанагы топурактарды биз минералдык жерсемтикич менен эле эмес, органикалык жерсемтикич менен, мына азыркы күндө ошо биогумус деген болуп атат. Ошо биогумустарды берсеңиздер жакшы. Андан сырткары жанагы жүгөрүлөрдү же башка өсүмдүктөрдү, буудайларды, арпаларды өстүрүп аткан мезгилдерде ошол самандарын же болбосо жанагындай ар кандай сотолорун калтырып ошол жерлерге биз бере турган болуп калсак, биз ошол жерлерди аябай органикалык зат менен кык бергенден дагы жакшы результат берет да. Анан эң негизгиси мына сиздер помидор өстүрөт экенсиздер. Ошо помидор өстүргөндө биз жалпы топурактарды анализге бергенден кийин өзүбүз кайсы багыттагы продукция өндүрөбүз, мына ошого көңүл буруш керек. Мына помидордун дагы эрте пышкан, кеч пышкан, ушул сроктору боюнча ар кандай сорттор болот. Андан сырткары помидордун өзүнүн өңүнө жараша, түсүнө жараша, даамына жараша сорттор болот. Мына ошолордун баардыгын тең биз туура тандашыбыз керек. Эң негизгиси бирөө консервацияга деп консервация кылат, бирөө болсо баягы күнүмдүк жегенге кылат. Анан кайсыл убакта биз помидорду чыгарышыбыз керек мына сатыкка. Мына ошол маселе дагы ошол жалпы сортту тандоодо келип калат. Негизи ошо помидорлордо негизи детерминантный, индетерминантный деп коет. Бирөө бийик өсөт, бирөө болсо жанагындай күнөс каналарда өсөт. Мына ошол сортторго дагы көңүл буруп адашып албашыбыз керек да. Эми жалпысынан биз мына мен баятан бери сизди угуп отуруп мындай жыйынтыкка келдим да. Биз көпчүлүк убактарда дыйкандарды туура эмес кетебиз да. Эмне үчүн туура эмес кетебиз? Мына помидорлорду бир чети биз жанагындай стаканга салып, ошо стаканга өсүрүп атпайсыздарбы? Бул нерсе жакшы, бирок эгерде ошол стаканга өсүрбөстөн деле ошо жерге парник жасап, ошо парниктерди өстүрсөңөр, андан кийин силер ошол талаада жөөгө алып, баардыгы тең даяр болгон мезгилдерде ошол өсүмдүктөрдү жулуп алып, кайра отургузганда помидор стресс болот. Стресс деген эмне? Бул өзүн батыраак түшүм бергенге аракет кылат. Жакшы өскөнгө аракет кылат. Стресс болгон үчүн. Пикировка деп коет. Пикировка деп коет. Жулуп алгандан кийин да. Мына ошол нерсени дагы мындай эске ала жүрүш керек да. Бул анан эң негизгиси топуракты, мына парникти эң биринчи биз парниктен баштайлы. Ошо парникти мына эгерде мына биз жалпы топуракты парникти жасай турган болуп калсак, ошо 20-30 сантиметрдин 20-30 сантиметр аралык топуракты биз даярдашыбыз керек. Мына ушул топурактардын 20-30 сантиметр деп атканы тереңдикте. Эми канчалык бул багыты дагы биз эртерээк чыгарабызбы, кеч чыгарабызбы, ошо парниктерди дагы ошого багыт алсак болот да. Анткени айрым учурларда биз парниктерди жасап көбүрөөк учурда кармап калабыз да. Өсүп да кетет баягы. Же болбосо
эртерээк чыгарабыз деген болуп калат. Ошон үчүн мына бир 20-30 сантиметр биз ушул топурак даярдайбыз. Эң биринчиден топурактын кандай курамы болот? Мына кум. Мына кандай кумду колдонушубуз керек? Мына эгерде биз ушул эменин болсо, мына топурактын курамдары болсо, биз эгерде бөлө турган болуп калсак, мына биринчи кум. Бул кумду колдоно турган болуп калсак, ошо кумду эмне үчүн биз салышыбыз керек? Анткени кум биздин өзүбүздүн топуракты жанагындай борпон кылып, мындай көчөттүн топуракты жумшар, мындай дем алганына жардам берет да, биринчиден. Анан бул жалаң эле кумду бербестен, ошо кумга кошумча дагы эмелерди берип койсок болот. Мына эгерде отундун гүлү болсо, биз ошону кошсок болот. Ошо бир аз кумду жеңил эметиш үчүн, жакшыртыш үчүн. Андан сырткары биз экинчи мына бир бөлүгү кум болсун. Кум. Бир бөлүгү кум болсун. Экинчи бөлүгү болсо биз топурак болот. Топурак. Доска жылып кетип атпайбы? Эмне үчүн топурак? Кандай топурак керек? Биз кадимки эле жана сиздер барып өзүңөрдүн талаңыздарга эге турган жердеги топурактан бир бөлүгүн алып келишибиз керек. Эмне үчүн бир бөлүгүн? Анткени бул өсүмдүктөр өсүп аткан мезгилде дагы талаанын топурагы менен бирдей өсүп аткан, парниктеги өсүп аткан топурактын составы окшош болуш керек. Анткени биз бул жерде аябай экөөнү топурактын талаадан алып келбеген топурак эмес, башка тоонун топурагын алып келип берип койсоңуздар, тиги жерде күчтүү топурак болуп калат дагы, буга адаптациясы жок болуп турат. Анан ошол адаптация болуш үчүн жана талаадагы топурактардан алып келип туруп бир бөлүгүн бересиздер да, саласыздар. Мына ушул бир бөлүгүн салгандан кийин бул топурактарда өсүмдүк өсүп аткан мезгилде жалпы топуракка ылайыкташып өсөт, өзүнүн иммунитетин көтөрүп. Мына андан кийин үчүнчү бөлүгү болсо, бул бизде биогумус. Биогумусту бере турган болуп калсак, ушул биогумусту дагы ушул үчүнчү бөлүгүндө биогумусту беребиз. Андан сырткары жалпы эле биогумус эмес, сиздер көпчүлүк убакта мына малдын кыгын берип атасыздар. Ошо малдын кыгын бергенде быйылкы эле кыкты баягы бербестен бир топ жыл туруп калган кык берилсе, ошондо жакшы болот да, биринчиден. Бирок кыктын эмне жакшы сапаты жана терс сапаттары болот? Бул ошол кыктардын составында кык чирип аткан мезгилдерде оору жугуза турган бактериялар иштейт. Анткени чиритет да, чириткич бактериялар. Мына ошол чириткич бактериялар бир убактарда калып калат бул эмеде, кыктын составында. Мына сиздер баягы тазалап, баардыгын тең жакшынакай кылып эктим дегенден кийин бул ошо топурактын курамында жанагындай бактерия калып калат. Эми биз ушул биогумус же болсо кык, ушулардын баардыгын тең 3 топурактын баардыгын тең аралаштырып туруп, мына 20-30 сантиметр, мына 20 сантиметр болсо деле болот негизинен парникте. Ушул парникти биз даярдардан мурун ошол парникти казып даярдагандан кийин негизи биз ушул жерлердин баарын тең биологиялык жол менен же болбосо бүгүнкү күндө ушул мына жалпы мындай аралашкан топурактын даярдап аткан мезгилде биологиялык заттар бар. Бул Байкал деген зат бар, мисалы үчүн. Андан сырткары мында аябай көп бактериялар бар. Ошо бактериялар оору жугуза турган жанагындай чорной ножка боло турган жабылат. Андан сырткары бул топуракка триходермин деген бар. Ошо триходермин деген биздин ошо биофабрика өндүрүп атат. Мына биздин Кудай буйруса ушул Байдыкан айыл чарба колдоо борборундағы бир багыты ушул биологиялык же болбосо органикалык жолго түшүбүз керек. Биз да ошол жалпы биздин өндүрүп аткан продукциядагы сапаттуу болсун деген дыйкандарга кеңеш беребиз. Мына ошол жалпы топуракты даярдап аткан мезгилде биз ошол бактерияларды кошобуз. Көпчүлүк убактарда айтышат, марганцовка кош керек, башкасын кош керек деген. Эми ал нерсе дагы айтып кетерим.
Бул топырактын ичинде канчалык органикалык зат же болбосо микробтор көп болсо бизге пайдасы тие турган ошончолук өсүмдүк бакубат өсөт, жакшы өсөт. Ал эми жанагындай оору жугуза турган өсүмдүктөрдү берки пробиотиктер же болбосо микроорганизмдер жеп койгон болсо, анда ушул жалпы өнүп аткан биздин продукциябыздагы сапаттуу болуп өнөт да. Аны мына жалпы ушул топырактарды мына 3 бөлүгүн ар бирин бирден мына мисалы үчүн бир жакка кум болсо, бир жакка топурак болсо, бир жакка кык болсо, ушул 3 компонентти кошуп, андан сырткары бул жерге жалпы эле кык эмес мына биогумусу да кошсок болот. Эгерде биогумус кошо турган болуп калсак, топурактын көлөмүн кичине көбөйтүш керек дагы. Анда биогумус анткени эмне үчүн мен айтып атам, кичине эки эле бөлүгүн бериш керек деген. Анткени биогумусту толук көбүрөөк берип койсок, топуракта азык зат көп болуп кетет дагы, тескери реакцияда болуп кетиши мүмкүн. Анан дагы бир нерсени айтам, ошо биздин көпчүлүк дыйкандар тооктун богуна аябай жакшы өрүшөт да. Мына тооктун богун ошон жакшы өрүшөт, ошол тооктун кыгын бул өсүрүп аткан продукцияга жолотпой эле койгонуңуздар жакшы. Биринчиден, анткени тооктун кыгы эгерде кичине эле көбөйүп калса, анда көчөттөрүңөрдү өсүшү да токтобойт, өлүп да калышы мүмкүн да. Ошол азык зат негизи баардык ошол топурактарда өсүмдүк өсө тургандай өтө көп, өтө аз да болбош керек, оптималдуу болуш керек да. Мына ушул курамда жалпы парниктерге ушул нерсени жасасак болот. Анан парниктерде дагы дыйкандардын биздин көпчүлүктөрү жыл сайын алмаштырбайт. Топуракты алмаштырбайт, кайра эле отургуза берет. Бир жерге эле. Мына эмени жаап коет, пленканы жаап коет. Болду, бул жерге быйыл айдады. Азыр кайра келатат, жаз келатат, кокуй кайра бунун баардыгын тең кайра өстүрүш керек көчөттү деп кайрылай берет. Бул туура эмес. Эгерде орун которуштуруп айдап турса, анда жанагындай оорулардан азыраак болот. Же болбосо жанагындай биопрепараттарды колдонуш керек. Мына ошол жалпы биопрепараттар менен колдоно турган болуп калсак, биздин өндүрүп аткан продукциябыз да жакшы болот да. Өсүмдүк өсүп аткан мезгилдерде дагы жакшы сапаттуу өсүмдүк өсөт. Эмне үчүн мына бизде негизи эки парник болуш керек, Мына эки парник. Эмне үчүн эки парник деп атканым? Жалпы өсүмдүктөр, помидор, өзгөчө томаттар. Булар өсүп аткан мезгилде пикировкалашыбыз керек. Жыш өсөт да. Жыш отургузасыңар, андан кийин бөлүп эң жок дегенде 5 сантиметрдин аралыгында ушул кайра көчүрүп кийинки парникке отургузсаңар, ал кийинки парникти деле ушундай эле курамында жасайсыңар. Ушул парникке отургузган мезгилдерде сиздерге ылдам өсүп берет дагы. Өсүмдүктү биз кичине кезинде жулган мезгилде, мына бир 5-6 сантиметр өсүп калганда, өсүмдүк стресс алат. Стресс алгандан кийин бул батыраак түшүм бергенге багытталат. Андан сырткары өзүнүн дагы иммунитети көтөрүлө баштайт да. Мына башка өсүмдүктөргөн айырмасы ошол помидорлордун. Бул жанагындай муну көчүргөнгө же болбосо пикировка кылганга ушундай пикировка агротехникасы керек да. Эгерде жанагындай стаканда деле өстүрсөк болот. Эми стаканда өсүргөн мезгилде дагы бул метод деле боло берет, бирок жанагындай стресске учурабайт. Ал жанагындай талаага барганда кадимки өзүнүн физиологиялык же болбосо вегетациялык учурунда кайсы убакта бышат турган болсо, ушул убакта бышат. Түшүнүктүү болдубу? Түшүндүм. Түшүндүңүзбү? Эми эң негизгиси биз мына парниктердин баардыгын тең жалпы жыш отургузуп алабыз. Мына биз помидорлордун баардыгын эми баягы помидор өстүрүп жүргөн дыйкандардын баардыгы билет канчалык деңгээлде помидорду чачып үрөндү сепкенди. Ошол биз кайра көчүргөндөн кийин ошол эгерде бир эле эмеден чыгып кала турган болсо 2 же 3 кошумча мындай парник керек болуп калат. Эми зерикпестен биз ушуну дагы жасашыбыз керек да. Көпчүлүк убактарда бизде эмне үчүн оорулар пайда болуп калат? Оорулар пайда болуп калат, анткени мына биз берип аткан кыктын составында, анан мына талаадагы топурактын составында дагы жанагындай оору жугуза турган бактериялар болот. Эми ошол оору жугуза турган бактериялардын баардыгы тең мына көчөт жаңадан өсүп баштаган мезгилдерде бул ушул көчөттөргө жабышат дагы, баягы буларда азык түгөнөт. Биринчиден теги кыктардын баарын переработка кылгандан. Андан сырткары жаңадан келип аткан өсүмдүккө дагы булар жабышат да. Бир чети канчалык органика ушул топуракта болсо, ошол жакшы деп атканым,
симбиоз деген нерсе бар да. Бул өсүмдүктөр өсүп аткан мезгилде ошо өсүмдүктүн жанына тамыр системасына көптөгөн микроорганизмдер келип жабышат. Алар биринчиден өсүмдүктүн өсүшүнө, тамактын сиңиришине жардам берет. Андан сырткары ошол оорулардан дагы башка микробтордун да келишинен сактайт да. Мына ошон үчүн бул жалпы мына биз эле тамак жегенден кийин кээ бир убактарда баягы ичөтүп, кайра бифидобактер деп кайра дарын ичип эменде ичөткөк токтотуп атпайбызбы? Мына ушул сыяктуу биздин топурактагы бул тирүү нерсе. Ошон үчүн биз да буга аяр мамиле кылышыбыз керек, билимдүүлүк менен карашыбыз керек. Эгерде ушул өсүмдүктөр өсүп аткан мезгилдерде кандайдыр бир козгарын оорулар болуп калса, мына жанагындай эле байкал, триходермин, андан сырткары бациллус субтилус деген бактериялар бар. Ошол биологиялык ыкмаларды колдонсоңуздар, жалпы өсүп аткан продукция таза жакшы сизге жакшы көчөт болуп берет. Мына бул эме парниктин бардыгын тең жалпы отургузуп аткан мезгилде бизде температуранын бардыгы тең 17-18 градустун тегерегинде болуш керек. Түнкүсүн 14-төн баштап мына помидорлор ошо негизи бадыраңдарга караганда 14-15 градус, 10 градуска чейин төмөндөп кетсе деле чыдай берет булар, чыдай берет. Эми аны биз парниктерде жапкан мезгилдерде дагы желдетип турушубуз керек, баягы өтө бышып кетпеш керек. Эгерде өсүмдүк 28 градустан жогору температура болуп кетсе, өсүшүн токтойт да. Андан сырткары нымдуулукту да карап туруш керек. Ошо 80%-дан жогору 90 болуп кетсе дагы жанагындай оорулар дагы жуга баштайт. Жалпы желдетип, карап, кайсыл убакта жабыш керек экен, ошолордун бардыгын тең туура багат алып туруп, ошо туура караш керек да. Эми баягы жаш баланы карагандай караш керек да. Жалпы парниктеги өсүп аткан өсүмдүктөрдүн бардыгы тең жетилип калганда, мына жетилип калганда 10 сантиметрге чейин айрым убактарга ушул канчалык көчөт бизге даяр болгон мезгилдерде биз талааны таштабашыбыз керек. Биз уже бул парникте өсө берет, талааны алып барып жанагындай лабораторияга бергенден кийин эң биринчи биз фосфор, калий жерсемтикичтерин топуракка беришибиз керек. Эмне үчүн фосфор, калий жерсемтикичин топуракка беришибиз керек? Анткени бул жерсемтикичтер лабораториядан аныктап берет канча килограмм бериш керек экен. Биз канча тонна түшүм алгыбыз келип атат, мына ошолго жараша болот. Анткени жыл сайын өсүмдүктөр өсүп аткан мезгилде жалпы топурактын курамындагы азот, фосфор, калий деген элементтерди өсүмдүк алып кетет өзү менен кошо. Бизде топуракта кайра ошол нерсени кайра кайтарым катары беришибиз керек. Анын үстүнө биз өзүбүздүн алып аткан продукциябызды ар бир өсүмдүк азотту, фосфорду, калийди ар кандай көлөмдө, ар кандай өлчөмдө алып кетет. Жалпы биз ошол лабораториянын берген анализдери менен күздө ошо фосфор, калий жерсемтикичтерин беришибиз керек. Эгерде күздө айдай албай калсак, анда жазда абайлаш керек. Анткени топурак бул топурактын өзүнүн жетилүү мезгили болот. Анткени жетилүү мезгили дегеним кандай? Эгерде эрте айдап койсоңор пласт болуп калат. Эгерде кечирээк айдап койсоңор топуракта анда дагы мындай комок болуп калат да. Биздин топурак өзгөчө ошол ушундай нерселерге батыраак эме болуп калат да, структурасы ошондой да. Анан эң негизгиси ушул убакытты бир жума 10 күндүн аралыгында бир топурактын жыты келе турган убакыт болот. Мына ошол гумус өзү жетилген болот да. Мына ошол убакта айдасаңыздар топурак аябай жакшы түшөт. Биринчиден жерди айдаганда бул жерди айдаардын алдында дагы жанагы триходермин же болбосо тиги биологиялык заттарды топуракка бергениңиздер жакшы. Эмне үчүн? Анткени топурактын өзүндө дагы жанагындай оорулар бар. Силер эгерде муну мына бизде ошо фитофлора, флорес деген жерсемтикичтерде болгон, андан сырткары триходермин, берки, байкал деп аткан ушул продукциялардын баардыгы тең топурактагы жанагындай микробторду өлтүрөт да, оору жугуза турган. Мына ушуларды биз алдын алып обработка кыла турган болсок, баягы айдап чачып кое турган болсок, бул биздин топурактар өзүнүн температурасын алып жылыган чакты ошо топурактагы микроорганизмдердин бизге керектүүсүнүн баардыгын тең калтырат, адам кереги жогунун баардыгын тең жанагындай өлтүрүп, биздин өсүмдүк биринчиден
бул жана биз берип аткан жер семтикичтердин сапатын жакшыртат, топурактын структурасын өзгөртөт, өсүмдүктөрдүн иммунитетин жакшы көтөрөт. Анткени бул гумин жер семтикичтери жанагындай микроорганизмдер болсо иштегенде топурактагы тамырлар калат, андан сырткары самандар калат, жана мен айтып аткан. Мына ошолордун баардыгын тең микроорганизмдер чиритет. Булар чирип жана гумус деген зат көтөрүлө баштаган мезгилде топурактын жанагындай структурасы өзгөрөт. Анткени микроорганизмдерди көбөйгөндөн кийин ошол топурактардын сапаты дагы аябай жакшырат. Эми биз алып келип көчөттөрдү отургузгандан кийин, мына сразу көчөттөрдү тигип аткан мезгилде сразу суу коюп атабыз. Мына сиздердин ошо сууңарды, топурактарды мына көбүнчө мен айтарым, бизде ошол төмөнкү зонада кээ бир убактарда ошо дыйкандарыбыз жанагы дренаждын суусун колдонуп атат. Дренаждын суусун. Жер астындагы суулар. Жер астындагы суулар. Мына ошо жер астындагы дренаждын суусун колдонуп атканда, жанагындай очистойдун суусун колдонуп атканда негизи лабораторияга алып барып бериш керек. Анткени кээ бир убактарда ошо жанагы дренаждын суусу өтө шор болуп калышы мүмкүн. Ал эми мына биздин очистойдон чыгып аткан суулардын баардыгын тең канчалык деңгээлде шелыч, мына анткени булар ошо шелычты колдонот да. Ошо шелыч көппү, азбы, хлор барбы, жокпу, мына ошол маселелердин баардыгын тең жокко чыгарып алышыңар керек да, ошо өзүңөр дагы билгендей. Мына ошонун силердин ийгилигиңер ошо сугарып аткан сууга байланыштуу болот. Сугарып аткан мезгилде дагы жалпы ушул өсүмдүктөргө тиктиңер көчөттү. Андан кийин дагы уже өнүп баштагандан кийин ушул өзүңөр дагы байкап карап турушуңар керек. Жалпы минералдык жер семтикичтерден фосфорду эгерде такыр эле лабораторияга алып барбай же болбосо өзүбүз баягы беребиз деген ниетиңер болсо, анда эң эле жоктогондо 200 кг аммофос бериш керек. Андан сырткары 100-150 кг калимак берип койсоңуздар болот. Биздин төмөнкү зонада негизи топурактар шордуу келет. Мына ошол үчүн ошол биздин шордуу келген жерлерге негизи селитраны бербешибиз керек. Аммиак селитрасын. Андан көрө сульфат аммоний бергенибиз жакшы болот. Анткени сульфат аммоний биринчиден ошо шорлордо кетире баштайт акырындан, андан сырткары ошо топурактындагы азот өсүмдүккө жакшы өсөт. Жалпысынан азот, фосфор, калий деген 3 элементти топуракка бирдей бериш керек. Мына сиз айтып атасыз, азыр 1 тоннага чейин топуракка ошо азотту берип атабыз деп. Бул эмне процесс жүрүп атат? 1 тонна топуракка азот деген бул өтө эле көп. Эң биринчиден мына бизде биз жанагы лабораторияга бергенде, лабораторияга биз берген мезгилдерде бизде ошол лабораториядан биринчи гумус деген зат эсептеп берет. Гумус. Андан сырткары бизге pH эсептеп берет. pH бул канчалык кычкылдуу, мына нейтралдуу, мисалы үчүн 7 нейтралдуу болот. Андан сырткары азот. Бул азот ошо биздин өсүмдүккө нитрат түрүндөгү азот, же болбосо кыймылдуу азот. Андан сырткары фосфор, калий. Мына ошол 5 элементти бизге лаборатория. Андан сырткары бүгүнкү күндө дагы электропроводимость, же болбосо электр тогун өткөзүү боюнча дагы көрсөткүчтөр бар. Жалпы ушул көрсөткүчтөрдү аныктап берет дагы. Дыйкан канчалык деңгээлде азот жетишпейт, ошону фосфор жетишпейт, ошону калий жетишпейт, ошонун баардыгы тең көп акча төлөбөсө жана 1 тонна нитрат бергендин ордуна андан көрө фосфор, калийди, азотту белгилүү деңгээлде берсек, биринчиден 1 тонна берген мезгилде кандай процесстер жүрүп атат? Биринчиден биз могуреки гумус деген затты жоготуп алабыз топурактан. Анткени гумус деген зат 1% гумус өсүш үчүн жалпы жаратылышта 100 жыл керек болуп калат. 100 жыл. Жалпы биздин чүй боорундагы гумустун составы топуракта болгону 3,5-4-5 айрым учурларда 5% болуп калат. Бүгүнкү күндө көпчүлүк жерлерде 0,5-ке чейин түшүп кетти, 1,5-га түшүп кетти. Бул гумус заты канчалык жок болгон сайын топурак чопого айланып баштайт. Мына ошон үчүн микроорганизмдер да аз болуп баштайт. Түшүмдүүлүгү топурактын күрдүүлүгү жогулат. Мына ошон үчүн биз мына өреки гумусту жоготпош үчүн азотту абайлап беришибиз керек. Азоттун аммиак селитрасы эмес, жанагындай сульфатты бериш керек. Бирок сульфатты дагы көп бергенге болбойт. Анткени топуракта сульфаттын составында күкүрт болот. Мына эгерде биз күкүрттү көбүрөөк берип кое турган болуп калсак,
анда ал кислотага айланып кетет дагы, өсүмдүк ожог алып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн муну дагы ошол агрономдордун кеңеши менен канчалык деңгээлге бериш керек экенин ошону кеңешип туруп анан беришиңер керек. Фосфор, калийди болсо, жана мен айткандай, бул отургузарын биз жалпы жана жер айдап атканда беребиз. Андан сырткары культивациялардын алдында дагы мына азоттук жер семирткичтерди культивация убагында берилет. То есть өсүмдүк өсүп аткан мезгилде өсүшүнө. Ал эми өсүмдүктүн мөмөсү, даамы чыгыш үчүн фосфор, калий керек болуп калат. Негизи ушул 3 элементтин бардыгы тең керек. Мындан сырткары көптөгөн микроэлементтер бар. Бор, молибден, андан сырткары күкүрт, мына кобальт деген, селен деген заттар болот. Мына ошолордун бардыгы тең 40ка жакын өсүмдүктөрдүн микроэлементтерди колдонуусу болот. Мына ошолордун бардыгы тең белгилүү деңгээлде топуракта толук болуш керек экен. Ошон үчүн жанагындай биз берип аткан мезгилдерде дагы кошумча азык катары жалбырагынан дагы кошумча азык беребиз. Кайсы убакта да жалбырагын, мына могу биз жанагындай органикалык жол менен өсүп аткан мезгилдерде биз ошол ар бир өсүмдүк өсүп аткан мезгилдерде жанагындай жалбырагына чача турган гумус болобу, биогумус болобу, же бир крокус деген болобу, башка бир препараттар болсо, ошолордун бардыгын тең биз жанагындай, мисалы үчүн биз ушул биоорганикалык жер семирткич ушул чыгарабыз, ушул Унимакс деген. Мына Унимакстан дагы ушул кошумча азык катары берсе болот да. Бул өсүшүн дагы парниктеги жакшы кылат. Андан сырткары жалпы талаага дагы жакшы өзүнүн эффектисин берет да. Өсүмдүк канчалык топурак жандуу болсо, өсүмдүктүн ошолчолук иммунитети күчтүү болот. Өсүмдүк өзү дагы ооруга дагы туруштук берет. Жанагындай курттарга дагы туруштук бере алат да. Анткени жалбырактары катуу болуп калат, жанагындай кошумча өзүн өзү коргоочу касиеттер чыгат. Эң негизгиси мына баятан бери айтып атабыз, мына ар бир химиялык заттарды колдонгон мезгилдерде өсүмдүк стресс алат. Өсүмдүк стресс алат, өсүшү токтойт 10-12 күнгө чейин. Мына бүгүнкү күндө жана бир эле мисалы үчүн маспиланды чачышат. Маспилан 10 литрге 10 эле миллилитр кошулуш керек болсо, бүгүнкү күндө 30-40-50ге чейин берип атышат. Өлсүн, тиги дозасын улам көбөйтүп кир. Дозасы көбөйткөндөн өзгөрбөйт. Анткени бул жанагы курттар уже буга иммунитет пайда болуп калды. Ошон үчүн маспиландын ордуна башканы колдонуш керек. Бир жолу сен бир препарат менен, экинчи жолу башка препарат менен, үчүнчү жолу башка препарат менен. Ошон үчүн химиялык жолдун бир жаман жери баягынын артынан кууп кете беришибиз керек. Ал эми бүгүнкү күндө ушул энтомофактор бар. Мына алтын көз деген бар, габрабракон деген бар. Мына андан сырткары ушул бизге трихограмма деген бар. Мына биздин бай дыйкан ушул препараттарды көбөйтүш үчүн, дыйкандардын жанагындай химиялык заттардан алыстатыш үчүн ошол зыянкечтерге каршы ошол биопрепараттарды чыгарып атат. Кудайым буйруса ошол сиздер ошолордун продукцияларын алып колдонсоңуздар болот да. Андан сырткары бактериялык дагы ар кандай препараттар бар. Мына ошолорду колдонсоңуздар жакшы. Ал эми жана химиялык заттарды болсо көпчүлүк учурларда кайсыл убакта мына бизде Галина Анатолия деген эжекебиз бар. Бул киши болсо эмки жолу ошол жалпы оорулар боюнча биздин ошо бай дыйкандын адиси бүт химиялык жол менен кандай дарылайбыз дегенде мына ушул адистер айтып берет. Ал эми биологиялык жол менен кандай дегенде биздин Жанара Бакирова Жанара айым бар. Ал Жанара болсо ошол биологиялык жол менен кандай ушул зыянкечтерден кандай кутулуу жолу бар, оорулардан кандай кутулуу жолу бар. Ушул тууралуу жалпы маалымат берет. Мына бүгүнкү күндө биз эмне үчүн бул химиялык жолдорду дагы айтып атабыз? Анткени биздин өстүрүп аткан продукциялар дагы ошол сапаттуу болуш үчүн, андан сырткары жанагындай көп дозада кетпеш үчүн биз жалпы ушул боюнча айтып атабыз. Негизи химиялык заттардын баарын колдонгондон кийин бүгүнкү күндө бизде форкропамин, форкроп голд, агасол, агаферт деген кошумча жалбырактарынан бере турган азыктар бар. Биринчиден булар жанагы химиялык жолду химия чачкандан кийин бул препараттарды колдонсок, жана стресстен алып чыгат. Андан сырткары жана булардын составындагы гумин кислоталар болсо, ошол химиялык затты нейтрализовать этет да. Кайсыл убакта канчалык деңгээлде беребиз,
ошол препараттарды деген мезгил келип калган мезгилдерде биз кошумча маалыматтарды дагы беребиз. Анткени бир эле мүнөттүн ичинде мен силерге өтө көп маалымат бере албайм. Мына жалпы биздин ушул препараттарды эгерде биз органикалык жер семирткичтер менен жанагындай химиялык жер семирткичтерди экөөнү кошуп туруп бере турган болуп калсак, анда биздин топуракка бере турган азык заттар дагы өздөрү өсүмдүккө жакшы сиңет, иммунитети көтөрүлөт. Эң негизгиси мына азоттук жер семирткичтерди көп берген болбойт. Булар көпчүлүк убакта азоттук жер семирткич көп бергенде кеч пышат, 20 күнгө чейин. Экинчиден, нитрат көп болгон үчүн сакталбайт. Сапаты кетет. Муну жеген кишилерде отравление болот да, мына баягы ууланып калат. Элдин ден соолугуна. Анан эң негизи нитрат өтө көп болгондо биринчиден биздин боор котет. Мына эмне үчүн оорулар көбөйүп атат? Анткени ошо боорго тийген мезгилдерде дагы ушул нитраттын баары тең нерв ооруларына чейин, андан сырткары адамдын иммунитетин түшүрөт дагы, ошон үчүн мына пайдасы жок болуп атат. Ошон үчүн дыйкандар дагы бир айтып кете турган нерсе, өзүңөрдүн өстүрүп аткан продукцияңарды эгерде зор түшүм алгыңыздар келсе, жакшы түшүм алгыңыздар келсе, сапаттуу, анда агрономдордун кеңеши менен, агрономдордун жалпы консультациясы менен өздөрүңөрдүн продукцияңарды өндүрсөңөр, биринчиден элге да зыяны жок, экинчиден жанагындай көп акча коротпойсуздар. Эми бүгүнкү күндө мен силерге жалпы помидор же болбосо томат боюнча информацияны кыска айтып бердим. Эгерде кандай сорттору бар, ушул сортторго байдыканда барбы десеңиздер, бизде эрте бышкан, кеч бышкан, жалпы ушул чет мамлекеттин сорттору бар. Ошол сортторду колдонсоңуздар болот. Биздин агрономдор, байдыкан агрономдор сиздерге жалпы консультация бергенге даяр. Андан сырткары кандай маселе болсо, биз ошол дыйкандардын көйгөйүн чечиш үчүн дайым даярбыз. Биз сиздер менен иштешкенге, консультация бергенге дайым берип турабыз. Эми эң негизгиси кандай сурооңуз болсо берсеңиз болот. Рахмат, түшүнүктүү болду. Түшүнүктүү болду? Түшүндүм мен. Рахмат, ишиңизге ийгилик. Жалпы дыйкандарга айтарым, агрономдордун кеңешин уккула, агрономдорду мындайча айтканда бизде агрономдор өтө эле аз болуп кетти. Ошо агрономдорду ар бир айылда айыл өкмөттөрү угуп атса, ошо ар бир айыл өкмөтүндө жок дегенде бирден агроном болуш керек. Анткени бул агро продукцияны өстүрүүдө дагы биздин эң биринчиден азык-түлүк коопсуздугу боюнча денеге зыян келбей турган, андан сырткары өзүбүздү ушул органикалык продукция өндүрүүгө багыттап, мына байдыкан өзү баш болуп, мына эң биринчи ушул биолаборатория курулуп атат, частный. Ошол биолабораторияда жанагындай энтомофагтарды чыгарган атабыз. Андан сырткары бул энтомофагтар өздөрүн жакшы көрсөткөн мезгилде дагы биз муну кеңейтип өзүнчө институтка чейин алып барыш керек да негизи. Ар бир райондо ошондой биолабораториялар болуш керек, көп болуш керек. Ошондо биздин дыйкандар жанагындай химиялык заттардан арылат. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Мына биз помидор кантип өстүрүш керек болгон технологиясын уктук, жакшы маалымат болду деп ойлойм. Эмки видеолордо буюрса биз жердин анализин, суунун анализин кантип алат, ошол өзүмө кызык болуп атат. Процессти толугу менен тартып, ушул каналга жүктөйбүз. Катталып коюңуздар. Эмки видеолордо жолугушканга чейин.